Саламатсыздарбы достор, менин атым Аида. Ушул видеонун алдында ушул каналга жазылып лайк коюп койсоңуздар, мен сиздерге дагы бир ирет ыраазычылыгымды билгизем. Бүгүнкү медитация стресс депрессиядан арылуу медитациясы. Бул гипноз сеансы сиздин эмоционалдык жана психикалык абалыңызды калыбына келтирет. Депрессия бул сезим бизге тааныш. Кайгыруу, апатия, стресс, тынчсыздануу, көңүлдүн чөгүшү, алсыздык. Бул бизге зыяндуубу? Көбү жок, зыяндуу эмес. Бир аз убакыттан кийин өтүп кетет деп ойлонушу мүмкүн. Бирок өлүм финалына чейин жеткен убак аз эмес. Депрессия карып кетүү процессин тездетет. Көп учурларда катуу ооруларга алып келет. Депрессия теломердин кыскарып кетүүсүнө себепчи. Теломер хромосоманын жипчелери. Теломер кыскарган сайын адам карыйт, дагы тез өмүрдүн кыскарышына алып келет. Депрессия убакта адам өзүнүн күн, ай, жылдарын кыскартат. Адамдын физикалык кыймылы, ойлонуусу жайлап баштайт. Эч нерсеге көңүлү келбей, жумалап жаткан моменттер болот. Депрессиядан миллиондогон адамдар жабыркаган. Бул дүйнөлүк чоң проблема. Ооруган адам баарын боз кара өң менен көрөт. Бул көзүн клетчаткасынын бузулушу менен байланыштуу. Азыркы ар бир 7-чи жаран депрессияга кабылган. Стресс-депрессия ушундай темп менен өссө, 2030 жылдары айланадагы жашыл чөп, кызыл гүл, жаратылышты көрбөгөн адамдар каптайт. Дүйнө боз айлана чөйрөгө айланат. Азыркы күнгө чейин анын кайдан кантип пайда болоорун эч ким билбейт. Бул оорубу же абалбы экени дагы суроо. Окумуштуулар азыркы учурда серотониндин организмде төмөндөшүнөн ушундай көрүнүшкө алып келет деп айтышат. Серотонин бул бактылуулук гормону. Ал организмде азайганда адамда күч, энергия төмөндөрүн далилдешкен. Серотонинди медитация аркылуу жогорулатса болот. Демек, стресстен чыгуу жол бар. Медитация убакта адамдын мээсинен серотонин, мелатонин, боз зат бөлүнүп чыгат. Бул адамдын денесинде иммунитетти жогорулатат, көңүлүн көтөрөт, көп стресстен жана башка негатив ойлордон арылтат. Анда эмесе медитацияны баштайлы. Сиз ыңгайлуу абалда болуңуз. Денеңизди бошотуңуз. Көзүңүздү жумуп, терең дем алуу техникасынан баштайбыз. Көзүңүздү жумуңуз дагы. Терең мурдуңуз менен дем алып, оозуңуз аркылуу демди жай чыгарыңыз. Дагы бир жолу терең дем алыңыз. Оозуңуз аркылуу демди жай чыгарыңыздар. Денеңизди акырындык менен бошотуңуз. Ар бир булчуң, ар бир мүчөңүз, ар бир орган бошоп жатканын сезгиле. Башыңызды бошотуңуз. Мойнуңузду, эки энеңизди, колдоруңуздун манжаларын, көкүрөктү, буттарыңыздын манжасына чейин
бошотуңуздар. Дагы бир жолу терең дем алыңыз. Жай демди чыгарыңыз. Кабагыңызды бүркөбөңүз. Жүзүңүздөгү эмоцияны чакырган бардык булчуңдарды кой бериңиз. Көзүңүздүн тегерегин бошотуңуз. Оозуңуздун тегерегин, желкеңизди. Дагы бир жолу энеңизди бошотуңуз. Ой сананын баарын токтотуңуз. Чекеңизге концентрация кылыңыз. Чекеңизди сезип баштаңыз. Акырындык менен сол ийниңизди сезиңиз. Дем алыңыз. Демди чыгарыңыз. Азыр акырындык менен ашказан жака көңүл буруңуз. Эки кабырга бириккен жерде манипура чакрасы жайгашкан. Бул сиздин бардык сапаттарыңыз жайгашкан энергоборбор. Бул жерде кандайдыр бир сайгылашуулар болушу мүмкүн. Оюңузду бутуңуздун башына чейин алып келиңиз дагы. Таманыңызды, бутуңуздун манжаларын сезиңиз. Эң жакшы. Азыр өзүңүздүн аң сезимге суроо бериңиз. Мен жашоомду өзгөртүүгө, терең нирвана абалда ички дүйнөмдү оңдогонго даярмынбы деп сурап көрүңүз. Эгер ооба десе, анда оң кол же бутуңуз, оң жак денеңерде вибрация болушу мүмкүн. Бирок бул маанилүү эмес. Терең дем алыңыз. Демди жай чыгарыңыз. Оюңузду бардык нерседен бошотуңуз. Медитация аяктаганда денеңерде жеңилдикти, бардык оор абалды кое бердим деп билиңиз. Жашоо керемет, жашоо рахат деп сезиңиз. Эгер сиз ошондой кабыл алсаңыз, так ошондой болот. Азыр сиз дагы бир жолу дем алып, асманды көздөй өйдө көтөрүлүңүз. Мейкиндикти сезиңиз. Боштондукту сезиңиз. Эркиндикти сезиңиз. Денеңиздин ушунчалык жеңилдигин сезиңиз. Айлана чөйрөгө көңүл буруңуз. Сизге кандай образдар келип жатат? Космостасызбы? Же кандайдыр бир жаратылыштын бир бөлүгүндөсүзбү? Бул сиздин фантазияңызга жараша. Өзүңүзгө мындан ары тынчсызданбайм деп сөз бериңиз. Жашоодо болгон бардык нерселер бул жөн эле майда нерселер. Мен баарын жеңе алам. Мындан да жакшы нерселер бар. Азыр сиздин көз алдыңызга кандай образдар келип жатат? Балким сизге галактика,
космостагы планеталар келиши мүмкүн. Же гүлдөр, суу, жашыл чөп, жайдын жыты келиши мүмкүн. Кандай образ келсе дагы, бул сиздин ой жүгүртүүңүз, визуализацияңыз, кыялыңыз. Өткөн кез өтүп кетти. Келечекке тынчсызданбайм. Азыркы жашоом менен жашайм. Эски ой жүгүртүү азыр иштебейт. Бүгүндөн баштап жаңы жашоо башталды. Болчу нерселер болду. Ошонун баары эрте азыр болгону үчүн ыраазычылык билдирем. Мен баарын жеңдим. Менде эч кандай оору, коркунуч да жок. Мен бүгүн ойгондум. Мен жашоону жеңил кабыл алам. Жашоодогу бардык нерсе жеңил жана оңой. Мен ошону сезем. Мен өзгөрүүлөрдү оңой жана кубанычтуу кабыл алам. Бардык өзгөрүүлөр жакшы жакка алып барат. Мен кудайлык нурду жана сүйүүнү нурлантып кабыл алам. Менин жүрөгүм Кудайдын нуруна толгон. Менин бардык коркуларым, бейкалыс пикирлер мүмкүн болушунча тезирээк жоголот. Мен эч нерседен коркпойм. Мен өткөн өмүрүмдү кое бердим. Мен белекти ыраазычылык менен кабыл алам. Мен бардыгы үчүн өзүмдү кечирем. Мен баарын кечирдим. Жашоомду жакшыртуу үчүн позитивдүү, акылдуу жана интуитивдүү иштейм. Менин көңүлдүү маанайым жаркырап, туруктуу болуп бара жатат. Мени ар кандай азапка салган жана кайгыга салган адамдардын баарын кечирем. Мен өзүмө жана адамдарга маалымдуулук тажрыйбам үчүн рахмат айтам. Жашоомо келген нерсенин бардыгын ыраазычылык жана сүйүү менен кабыл алам. Ар бир демимде жаратканга бардыгы үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Жашоомдун ар бир көз ирмеминде оң жана оптимизм менен ойлоном. Мен адамдарды жана кырдаалды көзөмөлдөө каалоосунан алысмын. Мен өзүмдү мээримдүү, сүйүктүү, бактылуу, жаш жана ден соолукта сезем. Чыныгы жолумда тоскоол болгон бардык кырдаалды оңой эле бошотуп салдым. Мен өзүмдү жыргатууга жана кубанычка жана эс алууга мүмкүнчүлүк берем. Жашоонун бардык кыйынчылыктары өзүңүздү жана жашооңузду өркүндөтүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн булагы гана. Мен өзүмдү чексиз чыныгы сүйүү менен сүйөм жана ар дайым өзүмө кам көрөм. Мен чечкиндүү адаммын. Маанилүү чечимдерди оңой эле кабыл алам. Мен так ойлойм. Мен тынчмын. Кыйын учурларда баарын кое берип, туура ойлонууга
өзүмө жол берем. Ар кандай кыйын кырдаалда оңой жана тез арада чечим таба алам. Ар бир жумушчу күндүн аягында мен жеңилдикти, кубанычты, канаттанууну, кабыл алууну, ыраазычылыкты жана сүйүүнү сезем. Терең дем алыңыз. Демди жай чыгарыңыз. Азыр сиз организмдин кайсыл органы ооруп жатат? Оорлукту эгерде сезсеңиз, бардык оюңузду ошол организмге концентрация жасаңыз. Ошол жерден азыр негатив, оор жана терс энергияларды денеңизден түртүп чыгарып жаткандай сезиңиз. Оюңуз менен ошол ооруп жаткан органдан терс энергияларды тамыры менен сууруп, денеңиздин сыртына чыгарып жаткандай сезиңиз. Кайсыл жериңизде оорлуктар бар? Кээ бир учурларда колуңузду дагы колдонсоңуз болот. Терең дем алып, оозуңуз аркылуу дагы ысык дем чыгып аткандай сезиңиз. Оозуңуз аркылуу сизди кыйнаган терс энергиялар, оорулаткан, оордоткон энергиялар чыгып жатат деп билиңиз. Ар бир дем менен негатив энергиялар чыгып жатат сизден. Дагы бир жолу терең дем алыңыз дагы, денеңиздин улам бошоп, жеңилденип жатканын сезиңиз. Мен күч кубатка толуп жатам. Мен учурга жана келечекке жылмайып коем. Менин бактым Кудайдын сүйүүсү. Мен өзүмдү болгон ишенимди ар дайым жогорку деңгээлде сактайм. Мен кубанычтуу, бактылуу адаммын. Мен позитивдүү ойлойм. Мен келечекте кубаныч менен күтөм. Мен жашоомдогу бардык жакшы нерселерге басым жасайм. Мен ар кандай иш-аракеттериме тынчмын жана сабырдуумун. Мен стресстин деңгээлин өзүм башкарам. Менде эч кандай стресс, депрессия, оору да жок. Мен баарын бошоттум. Мен жашоомдогу зыян келтирген адамдардын баарын кечирдим жана кой бердим. Мен стрессти оңой жана натыйжалуу кетирдим. Мен кандай гана кырдаал болбосун, толугу менен сабырдуумун, күткөндү билем. Мен өзүмдү тынчтандырган чөйрөдө турам. Стресстүү кырдаалда мен туура тамактанууну уланта берем. Бирок мен азыр бардык стресс абалды токтоттум. Мен токтоо адаммын. Мен дүйнөнү сүйүү жана ыраазычылык менен кабыл алам. Мен
тынчымды кетирген ойлордон оңой айрылам. Мен бактылуумун, кубанычтамын. Мен өз жашоомду сыйлайм, баалайм, сүйөм. Дагы бир жолу терең дем алыңыз. Демиңиз менен бардык оорлуктар, кыйынчылыктар, капалыктар, ойлонуулар чыгып жатат деп сезиңиз. Денеңиздеги жеңилдикте дем алган сайын сезип туруңуз. Бул гипноз медитациядан кийин айлана чөйрөнүн ушунчалык кооз экенин көрүп баштайсыз. Жылмаюу кайра кайрылып келет. Эми мен өзүмдүн негизги иштерим менен алек болом. Миссиямды аткарам. Мага эрк, күч кайрылып келе баштады. Денемдеги жеңилдикти минута сайын сезип баштадым. Мен азыр көзүмдү ачкандан кийин жашоонун ушунчалык сонун жана керемет экенин, рахат экенин билем. Бардыгына ыраазычылык билдирем. Терең дем алыңыз дагы. Демди чыгарып жатып, отурган жериңизге кайра учуп келиңиз. Отурган жериңизди сезип, денеңизди кыймылдатсаңыз болот. Башыңызды акырындык менен оң жакка буруңуз. Акырындык менен сол жакка буруңуз. Терең дем алып, ичиңизден 7-8ге чейин санап, көзүңүздү ачканга чейин улам ыраазычылык билгизип, каалаган убагыңызда көзүңүздү ачсаңыз болот. Бул медитацияны күнүгө бир канча жолу жасаса да болот. Сиз өзүңүздүн жашооңузду жеңилдикти сезип баштагандан баштап, жашоонун жыргалчылыгын билгенден баштап, бул медитацияны өз каалооңуз боюнча уксаңыз болот. Мен сизге эң сонун бактылуу жашоону каалайм.